Ассаламу алейкум достор, сиздер менен Capital Trade. Бүгүн биз сиздер менен рынокто разбор кылабыз. Жана ошондой эле мен мурдаңкы видеодо мен сиздерге алтынды полностью сатып, биткоинге өтүп атам деп айткан болчумун. Ошондон кийин эле видео чыккандан кийин эле эртеси күнү алтын ровно 30%ке, күмүш 30%ке артка откат таштады туугандар. Так, бул жак крипто, эгерде бул жакта мынакей бизде хайп деген монетада позиция ачык турат, шорт позициябыз ачык турат. Эгерде бул жакты да үйрөнөм десеңиздер жазыңыздар. Эми туугандар, мен сиздер менен именно могу Pocket Option жөнүндө сүйлөшүп кетким келип атат. Жана ошондой эле Кыргызстандагы среднестатистический зарплата жөнүндө сүйлөшүп кетейин деп атам да. Мисалы туугандар, трейдер бир күндө канча акча табат, жана ошондой эле бир айда канча акча табат туугандар. Азыр мен сиздерге полностью аккаунтумдун статистикасын көрсөтөм, жана ошондой эле канча пополнение кылгам, жана ошондой эле качан акча чыгарам, ошону айтып берип көрсөтүп түшүндүрүп кетем туугандар. Так, биз бул жерден сделка ачкан болчубуз. Мынакей туугандар, бул валютный пара CAD КХФ. Биз бул жерден деген 6000 сомго сделка ачкан болчубуз. Анткени бизде бул жерде уровень бар. Уровень сопротивлениядан биз ылдыйга сделка ачканбыз туугандар. Сделка ачканбыз. Так, мынакей өзүңүздөр көрсөтсөздөр болот. 6000 сом мен ачканмын. 11000 сом 11520 сом болот экен туугандар. Азыр плюс алсак бизде 1 минута убакыт калды. Бирок бизде деген туугандар бул жерде бир аз баягындай расширяющий клин болуп келатат. Теханализ боюнча алып келгенде расширяющий клин деген бул в основном долгосрокто өйдөгө пробой алат да. Өйдөгө пробой алат туугандар. Так. Мен силерге көрсөтүп берейин. Туугандар, расширяющий клин болуп келатат бизде. Расширяющий клин деген бул сөзсүз түрдө в основном өйдөгө разворот алат. Менин оюмча деген келип берсе где-то примерно ушул диапазондорго, бул где-то примерно ушул диапазондорго келип берип ушул жерден отскок алып туруп эле өйдөгө кайрылып кетиши мүмкүн туугандар. Мындай келип, андан кийин кайрылып өйдөгө разворот алып бул жакта уровеньдерге чейин кетиши мүмкүн да. Азыр эми сделканын жабыларын күтөлү. Бул железный эле плюс болду деп ойлойм мен. Биздин балансыбызда 103.000 сом турат туугандар, өзүңүздөр көргөндөй эле. Так, азыр ушул плюс болсун. Плюс болгондо мен сиздерге толук маалыматты көрсөтүп берейин. Эмнеси кандай болуп атканын. Жана ошондой эле туугандар, алтында, күмүштө торговля кылганда акыркы күнү канча акча жоготтуңар, ошол жоготкон акчаңарды уялбасаңар, комментарийге жазып кетсеңер, бизге өтө кызык болот. Особенно мага канча киши канча акча жоготту экен, ошонусу кызык болуп атат. Анткени деген алтын уже слишком эле пиковый значенияга келип калган болчу да. Мынакей плюс алдык туугандар биз. Биздин балансыбыз 114.000 болду. Так, эми историяга өтөлү туугандар. История. Так, история. Мынакей пополнение. Бул биз пополнение алган болчубуз. 23-үндө пополнение алган экенбиз. Январдын 23-үндө пополнение алган экенбиз. Бүгүн болсо 31-январь суббота туугандар. 23-үндө пополнение алганбыз 1.300.000. Бул где-то примерно 14-15 миң доллар акча пополнение алган болчубуз. Ошондой эле вывод средств, мынакей бизде пока вывод эчтеке чыга элек. Только ушу пополненияныкы эле история, кэшбэк, промокод, ошондой мынакей сейфте туугандар. Бул сейф. Азыр биздин сейфте ровно 17 миң доллар акча турат. Ошондой эле сейфтин историясын деле көрсөңөр болот туугандар, мынакей. Сейфтин историясы туугандар. Канча акча чыгып, канча акча кирип атканын көрсөздөр болот. Так, эми бул жака өтөйүн дагы. Мен сиздерге статистиканы көрсөтүп кетейин. Статистика торговый прибыль. Мынакей бизде 23-үндө пополнение болгон. 23-үнөн баштап бүгүн 31-ине чейин биз ровно 393.000 сом акча иштептирбиз туугандар. Ошондой туугандар. Элдер деген
бирөөнүн колунда барып 30 күн иштеп, 30 күндүн ичинде өздөрүнө лишний акчадан ашып кетсе бир 5-10 миң сом запаска акча калат болушу керек туугандар. Трейдинг бул оңой эмес. Трейдинг бул жөн эле 2 кнопка эмес туугандар. 2 кнопканы басып эле акча таба берем деген ой эмес. Так, ошондой эле бул биткоин CME туугандар. Биткоин мына официальный биткоин, бул жабык, көрдүңүздөрбү? Ушул жөнүндө дагы толук маалымат билгиңиздер келсе туугандар, сөзсүз түрдө бизге Телеграмга жазыңыздар. Телеграмдан мен силерге түшүндүрүп берем. Мен биткоинден конкретно эмне үчүн лонг позиция ачып атканымды мен өзүмдүн вип чатымда түшүндүрүп бердим. В принципе, эми караңыздар. Бул жакта болсо биткоин азыр данный момент өзүңүздөр көрүп атасыздар 82-900 жүрөт. Пятница күнү, жума күнү бизде 84-100 жабылган биткоин туугандар. Эми азыр понедельник күнү ачылгандан кийин, соответственно, ортодо $1000, $2000 разрыв гэп калат, ценовой разрыв калат. Ошондуктан ошол ценовой разрывка чейин биз уверенно, даже плечодон коркпой деле 30 болобу, 40 болобу, 50 плечо менен деле позиция ачсаңыздар болот туугандар, коркпой. Так, эми бул жакка келе турган болсок, бизде take profit мынакей 20да турат. Биз бул жакта тоже кичинекей эле сумманы разгон кылып келатабыз азыр. Криптовалютада $100 менен эчтеке кыла албайсың дегендерге баягы доказать этип көрсөтүп берип койгубуз келип атат. Ошондой туугандар. Үйрөнөм десеңер, окуйм десеңер, трейдингде основной жумуш кылам десеңер, бизге Телеграмга өтүп, Телеграмга жазып коюңуздар. Телеграмдан жазышабыз, чалышабыз, билбеген нерсеңер чалып деле сурасаңар болот туугандар. Баарыңыздарга ассаламу алейкум. Кийинки видео роликте көрүшкөнчө саламатта калыңыздар туугандар.